Урматтуу депутаттар, кечирип коесуздар, мындай да. Эң жалпы маселе, булар жооп берип атыптыр, бизди башка жакка заявкага алып кетип калып атпайбы? Эң башкы маселе 11-жылга чейин программаны башкаруу бул мамлекеттин карамагында болгон. Ошол эле Минздравда болгон. 11-жылы бир балекет алып, же мен баягында айткам, жетекчилер кылдыбы, же булар кылдыбы, эптеп, баягы программаны аткарбаш үчүн 2-3 кемчилигин көрсөтүп туруп, 11-жылы проонго өтүп кетип атат. Азыр бул программаны администрирует проон. Ошон үчүн проон бүгүнкү күндө ушул 29 миллион акчаны 4,5 миллион долларын алып отурат. Ал 4,5 миллион биздин Минздравга кала турган акча. Бул Эдил Жолдубаевич туура, мен маалыматым жок дегенге кошулам. Бул координациялык кеңештин төрагасы. Ошол проон менен түзүлгөн комитеттин төрайымы мына биздин зам министр Айым. Мен баягында сунуштагам, эже өзүңүз барыңыз президентке кирип туруп, ушул программадан кетиңиз, жок кылыңыз бул комитетти. Булар азыр тиг заявкасын айтты. Заявканы жазгандар да булар. Буга Эдил Жолдубаевичтин тиешеси жок. Заявка бул аркылуу өтпөйт. Бирок көзөмөлүн алдырып койду. Координациялык кеңеште отуруш керек эле. Айтып атпайбы эч ким жок деп. Ушул эле түшүндүрмө. Булар азыр заявкага кирип кетип туруп, биз ушундай заявка тигилерин талабын кылабыз деп туруп, азыр алдайт бизди. Андай эмес, заявканы булар берет. Азыр булар гранта еттер деди го, гранта получательдер деп Жылдыз Эсенбеков айткандар, бүт ошол ушул программанын ичинде комитетте отурушат. Көпчүлүк болуп. Каалаганы жазып келет экен, бизге тиг алып бер, бул алып бер деп туруп. Бу эжекебиз айтып атпайбы, мен чечпейм деп. Туура чечпейт. Бирок добуш берет, жыйын өткөрөт. Кечирип койгула, мен кичине ачууланып кеттим. Мен акыркы суроомда Элиза Рахич туура айтып кетти. Эдил Жолдубаевич, кайра ошол мурдагы 2011ге чейин кылып өкмөт көзөмөлүнө алайын деген планыңыздар барбы? Албетте, Айбек Тураталович, биз башынан эле ушул өкмөт министрлер кабинети курамы түзүлгөндөн кийин эле биздин жетекчилик тарабынан тапшырма берилген. Билесиздер, биз мурун баягыдай кайыр сураган өкмөт же мамлекет эмеспиз. Биздин өзүбүздүн улуттук намысыбыз да бар, байлыгыбыз да бар, өзүбүзгө таянабыз. Ошондой саясатты токтотолу деген тапшырма коюлган. Ошонун үстүнө иштеп атабыз. Анан жанагы проондорго да биз бардыгын айтылган. Мындан ары биз бардыгын саламаттык сактоо министрлигине ушул программа калгандары улуттук жетекчиликке, өкмөтүбүзгө, министрликтерге берилиши керек, жүктөлүшү керек дегенде. Рахмат. Кошумчалап кетсем болобу? Рахмат. Айбек Тураталович, уруксат берсеңиздер, кошумчалап кетсем. Айтыңыз. Ошол жанагы Минздрав өзүн алат деген биз былтыртан бери ошонун үстүнө аракет кылып атабыз. 17-жылы акыркы жолу ошол глобальный фонд келип оценка жасайт экен да. Биз качан былтыр жанагы портфолио деп коет, ошо глобальный фонддун представители келгенде биз айтканбыз, Минздрав өзүбүзгө алайык деп атабыз. Биз дайынданып атабыз десек айтты. Качан дайын болсоңор бизге жөнөткүлө катты. Биз келебиз, бир 3 айдай оценка жасашат экен. Ошону биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анткени бул Минздравдын эле өзүнүн колунан келбейт. Анткени бул жерде мынакей 17 жылкы алардын официальный каты турат. Эмне жасаш керек? Минздрав өзүнө алыш үчүн. Биринчиден бул жана бюджеттик циклды карап чыгышыбыз керек экен. Бул күндө бул вопрос чечилди. Экинчиден жана НДС алып салыш керек экен, алардан алган. Ал дагы вопрос чечилди. Бир 5 талап таштап кеткен экен да. Үчүнчүсү эл аралык агенттиктер аркылуу сатып алуулар. Анткени алар тияктан международный эмеге уровеньге чыгышыбыз керек экен да, сатып алыш үчүн. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыр жаңы токтом долбоорду күтүп атабыз. Азыр ал ошол ООНдун эмелерине кетти, организациясына макулдашуугачы. Ал келгенден кийин биз кайта министерстволор менен дагы бир жолу макулдаштырып туруп, анан алып чыгабыз. Ал вопрос чечилген күнү эле биз эмеге бир айдын ичинде чечилип калат деп күтүп атабыз. Анан колубузга алар менен биз алакка кат жөнөтөбүз, келип 3 айдын ичинде оценка кылат. Анан ошол жана портфолио деген келгенде биз сүйлөшкөнбүз. Акырындап ал бергиле мейли деген. Азыр биз субполучатель болобуз, бул жаңы келип аткан эмесинде. То есть биздин СРЗга биз жанагы ОРП дегенди түзгөнбүз, отдел реализация проектов. Ошолор ошонун үстүндө иштеп атат. Азырынча ушул жаңы заявкага булар субполучатель болуп, Минздрав госоргандарды финансировать эткени бизге алынат.
Жанагы булардын эмесинде талабында глобальный фонддун жанагы НПОлорду дагы финансирование кылышыбыз керек экен, жана профилактика жанагы оорулардын арасын иштегендерге. Ошонун эмеси жанагы конфиденциальность эме деген ошонусу пока чечилбей турат. Ошон үчүн бир айдын ичинде биз глобальный фондко кат жөнөтөбүз деген ниетте турабыз азыр. Рахмат. Мен айтайын дегенім, Эдил Жолдубаевич, кичине мындай сүйлөп атканда этияттап сүйлөп, депутатты министр кылып ал, өзү билет ал эмне кылыштычы. Макулбу? Кичине бири-бирибизди сыйлап, анан сиз барың, сизди ушу тармакты көзөмөлдө атат деп, сизге суроо берип атышат депутаттар. Ошон үчүн кичине аяр мамиле жасаң. Кийинки сөз суроо бериш үчүн Кыдыкбаев Жаныбек Султан сизде. Рахмат, Бакыт Сүйүнч. Эдил Жолдобаевич, мен азыркы өткөн өдөдөгү берген суроома кичине мага айтып кеттиңиз да. Мен мындай жаман деле суроо берген жок, мындай үй бүлө күтүү, семья күтүү бул жакшы эле нерсе керек. Бирок ага жооп бербей эле коюңуз. Жооптун эле кереги жок. Мен модульный списокты Минздрав түзөт турбайбы? Ошол боюнча булар силер түзгөн мына заявка, содержание заявкин. Ушуну силер түзөт экенсиңер. Ушуну өзгөртсө болобу? Жок дегенде азыр башка эми макул силер тиги проом менен иштеп атыптырсыңар. Глобальный фонд менен иштеп атыптырсыңар. Алар менен иштер жүрө берсин, бирок могу списокты силер бекитип, силер добушка силер коесуңар да. Жана комитетке. Заявканы айтып атасызбы? Ооба, аны деген өзү ичинде ошол жана СКК деп коет, страновой координационный комитет, анын ичинде 2 сектор бар. Сектор заявки, сектор надзора деген. Ошол секторга ким кирсе, ошолор жазат дагы, дайын болгондо гана алып чыгат. Ал секторга кимдер кирет аяка? Списокка кирген мероприятияларды да ага ошого катышкан, мисалы үчүн биздин гос органдар бар, ошол жана службаларга кимге направлен болсо ошолор өздөрүнүн потребностьтарын берет. Мисалы үчүн бизде жанагы туберкулезный служба боюнча 1 жылдык потребность 300 миллион сом болот экен да. Анан ошол 3 жылга 900 миллионго момундай бизге лекарство, реактив керек деп ар бир служба өзүнүн берет. Анан ошол сектор заявка карап туруп, анан кийин бардыгын суммалары чыгып, дайын болгондо гана СКК алып чыгат да. Ушул списоктун бардыгын силер бекитесиңерби? Өзүңөр түзөсүңөр ушу списоктарды? Жок, жана сектор заявка деген бар деп атпайбы? Баягы бүттүгү кирет. Бир эле Минздрав кирбейт, Минздрав кирет, башка министерстволор кирет. СККнын составында бир эле Минздрав эмес, Минздравда аз эле киши, калгандар башка министерстволор кирет. Жанагы министерство образования, министерство ГСН кирет. Кимдерге направлен болсо, ошолордун бардыгы кирет аяка. Эдил Жолдобаевич, мен сизге бир сунуш айтат элем, ушуну бир көзөмөлгө алып, ушу Минздравга жана глобальный фонддун бөлүштүрүү жагын бардыгын Минздравга эле алсаңыздар. Анан бул заявкаларды өзгөртүүгө ушуга сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Мамлекетке алуу, ушуну Минздрав башкарса, жана координационный советти дагы ошол жерге дагы киргизген жанагы мүчөлөрдү дагы алмаштыруу боюнча ушул саясатты жүргүзөсүзбү? Сиздин оюңуз кандай? Урматтуу депутаттар, мен жана туура эмес бир сөз айтсам кечирип коюңуздар. Бирок айткан сөзүм ошол көйгөйлөр жалпы улуттук проблемабыз. Сиздер жогорку кеңештен биз өкмөт үйүнөн ушундай азыркы абалыбыз менен жалпы канча жылдан бери келаткан абалыбыз ушундай болуп атат. Бул бир заматта оңдолбойт экенбиз, бирок буюрса сиздердин көзөмөлүңүздө биз ушуну бир канча убакытта чечебиз деген ойдобуз. Кечирип коюңуздар. Албетте бул заявка мен дагы бир жолу кайталайм, тапшырылыптыр март айында. Анан сиздер да билсеңиздер керек, канча эртерээк тапшырылса, ошончо көбүрөөк шанс, ошончо көбүрөөк акча, каражат Кыргызстанга бөлүнөт деп, мына канча жылдан бери ошондой эле былтыркы баягы 3 жыл мурун 30 миллион доллар, 26 миллион долларга тапшырылыптыр. 13 миллиону туберкулезго, 13 миллиону ВИЧ-СПИДке. Анан ошону мартта жөнөтүшүптүр. Биз азыр да сыртта туруп баарлаштык. Кандай кылсак? Биз азыр толугу менен чалкабыздан кетип, жоюп салабыз, баш тартабыз, башкача кылабыз деп айтсак,
жанагы мен сиздерге айткандай проондун глобалдык фонддон бизге кайрылып буларга да чыгып мындай кандайдыр бир кыйкым анда эми акча азыраак бөлүнүп калышы мүмкүн, өзүңөр билгиле, эми албетте мамлекет өзүңөр чечим силердики деп атат. Дагы бир вариант, урматтуу депутаттар, ошол акчаны биз анан келгенден кийин дагы кайра бөлүштүргөнгө мүмкүнчүлүк бар деп дагы бизде бир канча коллегаларыбыз айтып атат. Ошону биз чечишибиз керек, бирок кандай болгон күндө дагы бул жерде бардыгыбыз эми түшүнүп турабыз, жоопкерчилик менен карашыбыз керек. Жанагындай наркомания, ВИЧ, СПИД арабызда бар. Ошолорду биз чечишибиз керек. Баш тартсак деле болот, бирок азыркы абалыбызда мындай акча грант түрүндө келип аткандан кийин биздин саламаттык сактоо министрлигине бул акча керек деген ойдомун. Толуктап кетсем болобу? Биз ошол Эдил Жолдобаевич айткандай, биз көп эме алдык да, кайта чакырсакпы, анткени жана сиз айткан 2-3 актно дегендер бар экен да, чакырып туруп кайта кылсакпы деп. Анан кийин баарыбыз могу мурда мен го жакындан бери эле аякта СККда бир жарым жылдан кичине ашты. Мурдатан бери канча 20 жылдан бери алып жүргөн опыттарды баарын карап көрүп туруп, мындай чечимге келдик да, где-то сентябрь, октябрда уже Кыргызстанга акча чечилип, одобрение болуп түшүп калса, ошондо ичинен алмаштыра берсек, жана бардыгын өзүбүздүн жана кандай каалап атсак ошондой болуп өзгөртсөк, ошондо болот. Ага чейин өзгөртүп жиберсек, глобальный фонд отказ берип коюшу мүмкүн экен да. Түшүнүктүү. Бул жакта жанагы бул списагыңарда жазылып турбайбы мындай эми айткандан да тил барбайт экен, буякта эркек менен катнашканга ошол жерге расходу акчанын бөлүнгөн акча көп экен да аларгачы. Алардын арасында дагы ошондой ВИЧ-СПИД оорулары жанагындай аныкталып чыктыбы? Эмне үчүн буларга мынчалык көп акча деген ойдомун да. Эми ал андай биздин Минздравдын учетунда эмес, бирок жана международный организация эмелерде учеттору бар экен. Ошол сиз эмес, менин да тилим барбайт. Ошого 16900 Кыргызстан эмесинде территориясында 16900 киши бар деген ошондой данные бар да. Ошолорго акча бөлүп берип атасыңарбы? 16900 деп ошолордун учетунда ошондой бар. Эмнеге коротулат? Бирөөңүздөр түшүндүрүп бериңиздерчи. Урматтуу депутаттар, бизде Эдил Жолдобаевич айткандай, бул аярлуу топтор Кыргызстанда бар. Сиз өзүңүздү тааныштырып коюңузчу. Бул Өзүңүздү тааныштырып. кечирип коюңуздар, Республикалык СПИД борборунун директору Чокмору Үмүткан Жусуповна. Быйылкы жылы 22 жылы биз Кыргызстан боюнча 1094 ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү аныктадык. Ошонун ичинен 250ге жакыны ушул аярлуу топтордун арасынан аныкталды. Жанагы биз айтып аткан МСМдер, трансгендерлер жана жынсын алмаштырып аткандар, наркомандар, секс кызматкерлеринин арасынан аныкталды. Булар бул Кыргызстандагы эпидемиянын таралышына мүмкүнчүлүк түзүп аткан группаларда. Анда жанагы профилактический программа деп атпайсызбы, ушулардын арасында ВИЧ инфекциясын азайтыш үчүн жанагы профилактический программалар, мисалы шприцтерди алмаштыруучу пункттар бар, метадоновый программа бар. Жанагы булардын арасында жана презерватив таратылат, информационный программа жүргүзүлөт да. Ошон үчүн бул аярлуу топтордун арасында жана профилактический программа деп аткан ушуларда. Бирок ВИЧ инфекция ушулардын арасында катталып атат. Быйылкы жылы 350 кишиден катталды. Эдил Жолдобаевич, мен азыр ушул боюнча айттым, 884.134.000 доллар коротулат экен да. Ушул 16 эле киши, 16 эле бизде Кыргызстанда катталган дейт. Ошолорго ушунчалык акча коротулса билбейм. Биздин пенсионер, пособие алгандар канчалык да акча королбойт да. Анан бул жакта бир коррупционный схема бар болуш керек деп ойлойм да. Ошолорду бир мындай бетине кармап алышып, калган акчаны бир жакта кымырып аткан сыяктуу. Мен каалайт элем сизге ушуну эркиңиздер барып, ушуну бүт Минздравдын көзөмөлүнө алып, модульный заявка списагындагы мындай жакшыраак түзсөңөр. Андан башка дагы оорулар бар. Чын эле ушул ооруларга жумшалып, ошолордун алдын алып, ошолорду айыктырууга мындай жумшалса жакшы болот эле да. Ушуну көзөмөлгө алып коюңуз, рахмат. Урматтуу депутат, бул жерде жанагындай профилактика дегендери ошо жана тестирлөө, билесиздер, ВИЧ-СПИД бул тесттен өтүш керек. Бизде азыр ар бир жараныбыз, мисалы,
кайсы бир мамлекеттерде жумушка алынбайт, пока ошол тесттен өтмөйүнчө. Бизде да биякта тест түрлүү жүргүзүлөт экен. 3 миллион шприц таратылат экен, дагы башка маселелер бар да. Бул эми балким байкалбайт, бирок чоң эле жумуш аткарылып атат. Бирок сиз айтмакчы, сиз туура эле айтып атасыз, 20 жылдан бери келаткан бир уюмдар бар экен. Уже кадимкидей ошону үстүнөн биз кайсы бир иш-чараларды көрүшүбүз керек. Улуттук институт жанагындай түзүлдү. Ошолордагы баягыдай бүт иштерди өзүбүздүн мамлекетибиздин бюджетинен дагы ушуга бөлүп бергенге азыр ресурстарыбыз жылдан жылга көбөйүп атат. Буюрса буну колго алабыз. Бүттүңүзбү? Мен мындай урматтуу депутаттар дагы бир кайталап коеюнчу. Булар жооп берип алып кетип калып атат да бизди башка жака. Программаны башкаруу деген бар. Управление программой. Управление программой Кыргызстан потерял в 2011 году чьей-то помощью. Адыр маселени коюш керек. Ошол управление программой деген биз мамлекет өзү алайлы. Андан кийин могу заявкалар чыгат. Эгерде программаны проон управлять этсе, могул жерде жазылган 4,5 миллион доллар алардын чөнтөгүнө кетет. Калгандарын бардыгын ушундай 2 жыныс, 3 жыныс, 4 жыныс, подполье, надполье деп жаза беришет. Адыр булар жоопту заявка боюнча гана берип атат. Адыр бизди унандырып коюшат буларчы. Туура мен мына СПИДтин төрайымына кошулам, профилактика кылыш керек. Бирок буну мамлекет управлять должны в лице Минздрава. Менин бир өкүнгөнүм ушу Минздравдын замы төрайым экен, төрайым экен. Ушул эмне көтөрбөйт маселени. Өзү айтат, 17-жылы биз сунуштаганбыз дейт. Мына 5 жылдан бери алар макул болуптур, 5 жылдан бери ала албайт. Себеп дегенде бул невыгодно. Кечирип койгула мени.